Саламатсыздарбы, Миңгуш айылынын тургундары? Баарыңыздар жалпы жайга аман эсен жатасыздарбы? Менин айтып коеюн дегеним, өзүңүздөр билесиздер, бүгүн кичине кырсык басып, Росатомдун хобасы жана көпөрөнүн кырынан өйдө чыгып баратып, ылдый скоросттон чыгып кетип, кирип кеткен экен. Анан ал эми азыр бүгүнкү күндө абалы машина тигинен турат, ичиндеги тиги немени бүт баарын тең экскаватор менен тазалап, андай деле коркунуч жок. Себеби аякта болгон органдын кишилери жана башкалардын баары тең ошол жерде контролдоп баары тең карап туруп атышат. Мен деле жаңы эле ошол атайын чыгып келип, атайын сиздерге чыгып коеюнчу дедим. Мен деле ошол жакта болчумун уккандан кийин. Анан бекапар кабатыр болбоңуздар деп ошону сиздерге айтып коюуну туура көрдүм. Калгандагы маалыматтар болсо, кандай болсо сиздерге жеткизип турам баарыңыздарга. Ошону туура кабыл алып коюңуздар. Эми андай чоң мындай неме эмес да. Өйдө өргө чыгып баратып, машинеси менен баягы скоросттон чыгып кеткен, ылдый барып түз эле кулап туруп, кургак жерге. Кулаган жок, тигинен туруп атат. Анан ошонун техниканы чыгаруунун шартында азыр баардыгыбыз ошол жерде туруп атабыз. Ошону сиздерге айтып коеюнчу дегем.